Саламатсызбы, урматтуу телеөрөрманым. Бүгүн өнөр телекөрсөтүүсүндө Сузак районунун Кызылтуу айыл аймагынын Акбаш айылында турабыз. Бул жерден Ырсал агайдын өмүр жолундагы өнөр бейнесин ачып берүүгө келдик. Эмесе биз менен бирге болуңуз. Саламатсызбы агай, ден соолугуңуз жакшыбы? Бүгүн ушул сиздин өнөр жолундагы дегиле педагогика тармагына канча эмгегиңизди ардадыңыз? Мына ушулар боюнча телегөрөрмандарга жалпы көрсөткөнү келдик. Ден соолугуңуз жакшыбы агай? Эмесе алгач ушул дегиле аспаптардан биринчи кайсы аспапты кармап ушул үйрөндүңүз? Мына ушунда баштасак, Рахмат, куш келиңиздер. Мен бу музыка жаатында ушу бала чагымда эле неме кылдым. Атам комуз черчүү, апам раматлык, анча-мынча жамактап эме кылчу, ушулардын таасири болсо керек. Ошондон улам ушу ата жолун жолдоп мен комуз чертип алдым. Жаштайман. Мектепти алгачкы жаңы аттагандан баштап эле өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып, бүт музыка боюнча мен кандай десем жетекчи катары жүрчүмүн. Андан кийин биздин айыл жалаң орустардын айыл эле, ошолордон гармон үйрөнүшкө себеп болуп калды. Акыры орустардан гармон үйрөндүм. Ушинтип музыка жаатында көп жакшылыктардын үстүндө жүрдүм. Эч качан музыка өнөр өлбөйт деген чын экен. Дайыма жакшылыктардын гана тойлордун үстүндө болуп жүрдүм. Андан кийин ата жолун жолдоп техникага аралашып кеттим. Тракторист болдум, шофер болдум. Андан кийин Алла Таала буйруган экен, окуу жайына кирип, Токмоктогу маданий агартуу окуу жайын бүтүп, мектепте иштедим алгач. Мектептен кийин Базар Коргон районундагы номер 12 профтех училищесинде иштедим. Андан кийин ал жерден кийин 77-жылы Жалал Абад педагогикалык Пушкин атындагы окуу жайына келип, ал жерде эмгектендим. Ушу музыка жаатында ушуну менен жакшылыктардын гана үстүндө келатканым. Эң алгач ушу биринчи комуздан баштаганмын. Анда комуздан ойлоп берсем. Мейлиңиз агай, анда комуздан, Анда ушу биз окуп жүргөн маалда оркестрде Токтогулдун Миң кыялын ойночу элек. Ошону комузда болушунча аткарып берүүгө аракеттенейин.
Рахмат агай. Ушул педагогика жаатында дагы эмгектенгениңизди билебиз. Канча жыл ушул балдарга таалим тарбия берип, билим берип, канча жыл эмгектендиңиз? Мен ошо мектепте алгач аттагандан кийин 2 жыл мектепте иштедим. Балдарга ошо музыка сабагы боюнча. Андан кийин ошо тарбиячы болуп, Базарган сетте иштедим. Андан чакырык боюнча ошо Жалал Абад педагогикалык окуу жайына келип, ал жерде 15 жыл ошо балдарга музыка сабагы боюнча сабак өтүп иштедим. Ар жак бер жагы педагогика жаатында бир 30 жыл эмгектендим. Ошолордун ичинде дагы ошо музыкалык аспаптардан эч үзүлгөнүм жок. Канча керек болсо жолуккан жерде таштабай алып жүрөм. Мен ушу болгон өнөрүмдү өзүмчө ойлоном, өлгөнчө аздектейм деп. Эми ошол баягы өнөрдүн бири болгон орустардан үйрөнгөн гармондон бир орустардын эски часышкаларынан таштайынбы? Макул агай, жакшы болот. Рахмат агай, үйрөнгөнүңүзгө канча убак болду? Анан үй бүлөдө ушул канча уул кыздардын ата акеси болосуз? Уул кыздарыңыздан, неберелериңизден же болбосо ушул аспаптарды кармап, сиздин жолуңузду жолдогондор бар? Бул аспапта мен 65-66 жылдары ошо орустардан үйрөнүп алдым. Эми өзүмдүн үй бүлөм боюнча айтсам, 4 кыз, 1 уулум бар. Кыздарым могу гармон немелерде, баян аккордеонду ойнобосо да, комузду бардыгы анча-мынча ойношот. Оондорду, күүлөр болдусо дагы. Уулум ошо мен жолдо да окшойт. Тойлорго чыгып, баян, комуз ойноп, анча-мынча жанагындай концерттик бригадаларга кошулуп, телевидениеге чыгып жүрөт, ары бери болуп. Кесиби шофер. Шопурлук кесипте иштеп атат. Ошо 4 кыз, 1 уулум. Неберелерим кызыккандары бар, бирок алыс болуп үйрөнө албай атат окшойт, ким билет. Бул жердеги өзүм менен бирге жашагандар анча кызыкпады музыкалык аспаптарга. Ушу менен мен дайыма эле ойной бербейм, ушу колума тийгенде бир көңүл көтөрүш үчүн анча-мынча ойноп коем. Себеби инструменттер, каалаган инструменттерим үйдө бар. Каалаган убакта кайсы инструмент көңүлүмө туура келген болсо ойноп коем. Бирок баягы турмуш тиричиликке караганда дайыма эле ойношко убакыт да болбойт экен. Экинчиден карыган убакта анча деле эме кылбайт экенсиң, бирок бардыгы баары бир тартып турат да музыкалык аспап. Ушу менен инструменттерди такыр таштабайм. Агай, бул жерде баяндагы турат, канча жашыңыздан баштап үйрөнүп, анан дагы ушул шакирт тарбиялап калдыңызбы дегеним да. Анан да бирөө чертип берсеңиз, бир ыр менен чертип бересизби, же өзүн чертип бересизби? Оондордон тартып берейин. Аспапта үйрөнгөнүмө 70-жылдары ушул окуу жайга барганда ошолдо үйрөндүк. Биз жанагындай окуйт жүргөн маалда 3 катар гана баянды ойногонбуз. Кийин барып, булар чыга баштагандан кийин кызыгып, бул аспапка дагы ойношко үйрөндүм да. Бул боюнча биз атайын сабагы жок, баягы өзүбүздүн кызыгуу боюнча. Угуу аркылуу агай, Угуу аркылуу. Азыр кыргыздын эле жөнөкөй оондорунан ойноп берейин.
Саламат агай. Агай ушул айыл жеринде баягы балдар кыздар сизди көрүп, агай үйрөтүңүзчү деп келгендер барбы? Мына аспапты сиз билеткез, ушуну мен үйрөнөйүн дегендер барбы? Үйрөткөн устат Айылда үйрөнөм дегендер көп, комуз үйрөнөм деген кыздар деле болуп атат. Эми баягы турмуш шартка байланыштуу мен мектептен азыр иштебей калдым, пенсиядамын. Бирок балдар кыздарга мындай эме болбой калат экен да. Кыскасы шарт туура келбейт экен. Жаш балдар менен өтө эле көп отурганы да болбойт экен. Ошондуктан мен эме кылбадым. Бирок азыр деле келип жүрүшөт. Кээ бир чоңдор эле үйрөнсөм дегендер бар, келип мен менен кошо отуруп, мынау обонду кандай ойносо болот, мынау ырды кандай ойносо болот деп комуздан аркы беркиде ушу сурап турушат. Мен аларга болгон мүмкүнчүлүгүмдү айтып, аларга моундай оңой болот, могул жол менен үйрөнсөң мындай болот деп туруп айтып турам. Агай ушул Рыспай Абдыкадыровдун ырларын ырдабаган өнөрлүү таланттуу инсан жок болсо керек. Сиз кандай карайсыз ушу? Ырдап атсаңыз керек, бир чыгармасынан аткарып берсеңиз кандай болот? Мен ушу жаш айыма эле Рыспай Абдыкадыров менен бирге жүргөндө элестетип, огондоруна көп кызыгып, көп тартып, ошондой эле Рыспайчымын дегендин ырдагандардын ырларына мен огондорун тартып ушул убакка чейин келатам. Азыр мен үйдө болуп калдым. Рыспай Абдыкадыровдун ырынан бирди тартып берейин. Негизи өнөр жолундагы адамдын баягы жан дүйнөсү назик, анан жаз мезгили дагы бир өзүнчө мындай жан дүйнөсүнө башкача сезим тартуулайт дейт да чыгармачыл адамдардын. Сизге кандай туюлат ушул жаз мезгили? Мен ушу музыка ойногон сайын өзүмдү өзүм ушу жашаргандай элестетем да. Кандайдыр бир жакшы сезимдерде болом. Баягы музыка бул жалгыздыкты билдирбейт экен. Hiç kim жок болсо дагы музыка ойноп алсаң, жаныңда бир жан шериңиң менен бирге отургандай дайыма кубанычта болот экенсиң. Эң жакшысы ушул экен. Мынакей агай чыгармаңызга дагы күбө болдук. Бул жерде дагы агай орус эл аспабы домбура турат. Анан буну канча жашыңыздан баштап чертип калдыңыз? Анан баягы ойноо тактикаларын кандай үйрөнүп алдыңыз агай? Кыйынбы же татаал, мындай оңой болуп кеттиби кызыккан адамга? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз, анан чертип берсеңиз дагы жакшы болот эле. Бул аспапта мен окуу жайына баргандан кийин эл аспаптар оркестринде ойногом ошол жерде биринчи жолу ошол жерде ойнодум да. Бул аспаптардан өтө башкача, колго дагы унча баягы үйрөнбөгөндүктөн, кармабагандыктан, биринчи көргөндүктөн, биринчи кармаганда мага өтө татаал учурады. Кийин барып туруп акырында үйрөндүк. Бул инструменттер мен 90-жылдан бери кармай эле келем, азыр болушунча аракеттенип көрөйүн.
чыгарырлык деп койбойм. Бунун үйрөнгөнүзгө канча убакыт болду агай? Буну ойлогоныма ушу 90-жылдан бери кармай эле келем. Азыр биринчи кармага колум онча еп келбей калды. Комуз менен булукун айырмачылыгы кандай? Үйрөнүш жагы анан баягы кыргыздын ырларын буга салып кайрыктарын чертүүдө кандай айырмачылык бар? Айырмачылык бул эгерде үйрөнгөн болсо бул деле кадимкидей эле музыкалык аспап. Биринчи биздин кыргыздарда Окен Усубалиев биринчи оркестрде ойноп чыккан. Ошондон мен да кызыгып ойносо болот экен деп, бул аспаптарды анча-мынча жерден таба албайсың. Бир гана Ленинграддан чыгат экен бул. Бул мен дагы бирөөдөн эме кылып туруп бир жолугуп калып алып койгон элем. Агай ушул бул жерде 4 аспап турат да, ушуну баягы бири-бирине улап алып кетүү чынында да эмгекти талап кылат. Анан ошого баягы көңүл бөлүп, айтып коет адамдын дээринде болбосо ал нерсе чыкпайт дейт да. 4 аспапты бирге чогуу кармап, бирге алып кетип калдыңыз. Анан деги эле буларды жан дүйнөңүзгө кандай батырдыңыз деп атам да. Эми бул менин оюмча Алла Тааланын буйругу болсо керек. Кээ бир атайын окуу жайын бүтүп окуп келген адамдар деле 50 жашынан кийин таштап коюп атышат. Ким билет, нар жактан кызыгы болбосо керек, баягы өздөрүнүн эме кылып окуган болсо керек. Мен ушундай деп эле ойлойм. Мен азыр мына 72-ге кетип атам, дагы деле мен таштагым келбейт. Эгерде алым жетсе аркама көтөрүп жүргүм келет музыкалык аспаптарды. Булардан ажыраш мүмкүн эмес да. Бул аспаптардан деле сулук менен угулат деп коет да. Анан атайын нота менен үйрөнөт деп коет. Ошо экөөнүн кандай айырмачылыгы бар? Анан андай угуу аркылуу үйрөнгөндө кыйналбайбы дейм да. Ушул адамчы чертип аткан адам нотага түшпөй. Бул жаатында кандай дейт элеңиз? Нота менен эгерде слух жакшы болбосо, нота менен деле барбыр. Мен мындай практикада көрдүм. Өзүбүз менен бирге окуган бала нотаны коюп берсең ойнойт, алып койсоң жок, свет өчкөндөй да. Кайра эсте калбайт. Слух менен экөө шайкеш келбесе, эч качан мүмкүн эмес деп ойлойм мен өзүмчө. Себеби нотаны коюп ойноп туруп, кайра алгандан кийин жок да жанагы. Эсинде калбайт экен да. Эгер слух болбосо өтө эле кыйын бул. Агай, сизге чоң рахмат ушул өнөрлөрүңүз менен жарпыңызды жазып телеграммандарга жалпы сурообузга жооп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да чыгармачылык ийгилик эргүү каалайбыз. Мына ушул аспаптарды дагы башка кийинки муундарга үйрөтүп жүрө бериңиз, ден соолукта болуңуз. Дагы да албан ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайбыз агай. Рахмат. Мен да сиздерге ошо чың ден соолук, дайыма чыгармачылык ийгилик каалаймын. Бизге окшогон жанагындай көмүскөдө калган адамдарды элдер менен тааныштырып турганыңар үчүн чоң рахмат. Мен көрүп жүргөн адамдарды дагы көргөн болсо дагы бир эске алып коюшат. Рахмат агай. Өнөр эч качан өлбөйт деп кыргыз элинде бекеринен айтылбаса керек. Багы жан дүйнөдөгү өнөр эч качан көмүскөдө калбай, ал дагы оргуштап чыгуусунан дагы бир күбө болдук. Ушун менен өнөр көрсөтүүсү жыйынтыкталып барат. Келерки көрсөтүүгө чейин амандыкта жүз көрүшөлү. Саламатта болуңуз.